Assalamu alaikum. Самастару урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Ахунжанович. Мен бүгүн өтө орчундуу, бир жагы өкүнүчтүү маселеге сиздердин көңүңүздөрдү бургум келет. Ош шаарындагы атактуу Динамо спорт клубунун айланасында болуп жаткан окуялар жана Оштогу спорт жаатындагы кейиштүү шарттар тууралуу кепти баштаардан мурда бир тарыхка назарыңыздарды салсам. Ош шаарында 1983 жылдарынан башында Ош облустук ички иштер башкармалыгынын алдында Динамо спорт клубунун эркин күрөш боюнча залы Ош жибек комбинатына караштуу жерде бир туугандар Мухаммед Токташев, Ахмет Токташ, Анвар Токташ Абитовдордун демилгеси менен ачылган. Ачылган жылдардан бери Динамо спорт клубу СССРдин бүткүл союздук мелдештеринде чоң ийгиликтерге жетишип, Кыргыз СССРнин жана союздун чемпиондорун, спорт шеберлерин тарбиялап, өстүрүп чыккан. Динамо спорт клубу Ош шаарын гана эмес, бүткүл Кыргызстандын атын союзга, дүйнөгө тааныта алган. Союз таркап, Кыргызстан эгемендүү өлкө болуп, башынан кыйын күндөрдө кечирип өткөндө да, бул спорт клуб бир тууган Абитовдордун, тренерлердин, демирчилердин күчү менен сакталып калган. Ош шаарынын элин, спортчуларынын суранычы менен бул Динамо спорт клубу ушул күнгө чейин өз ишин татыктуу улап келген. Кече мурда менин WhatsApp номериме имараттын жаңы ээлери жана биздин ардактуу тренерлердин ортосунда болгон бир жаңжалдын видеосу келди. Жаш балдар, чоң адамдарды каттуу кемситишкен, кол көтөргөн учурлары видеода турат. Уларды дайым урматтоо керек, аларга өмүрүбүздүн аягына чейин сый урмат көрсөтүп турушубуз керек. Юридикалык нормалардан тышкары да, моралдык, этикалык нормалар дагы бар да. Кыргызстаныбыздын күрөш спорту дайым даңктап келген. Биздин чемпиондордун, авторлору, тренерлердин кемситтүү акылга сыйбас нерсе. Мындан кийин ушундай терс окуялар кайталабашы керек деп эсептейм. Эч бир тренердин башына келбесин. Мен ушул Динамо клубунун тарбиялануучусу катары улуу трибунадан туруп 1983 жылдардан баштап бүгүнкү 2022 жылга чейин Динамо спорт залында эмгектенген тренерлерден, негиздөөчүлөрдөн, Динамо клубуну коргой албай калганыбыз үчүн жана тренерлерден дарегине кемситип айтылган акарат сөздөр үчүн башымды ийип кечирим сурайм. Алмаз Аманович, Мухаммед Ахметович и Азиз Мозовичтен. Эми негизги маселеге кайтсак, урматтуу Алмаз Ахунжанович, мени эл өкүлү катары сизден суранып кетет элем. Жана буга чейин да ушул залдан бир нече жолу кайрылгам сизге. Президент Садыр Нуркожоевичке, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Үксөнбековичке жеткирип коюңузду суранам. Ош шаарында легендарлуу Динамо спорт клубунун жаңы заманбап имарат менен калыбына келтирип, республикалык бюджеттен каржылап бериңиздерди. Заманбап имаратка муктаж спортсмендер суранып жатышат. Тарбияланып жаткан жаш балбандардын келечегине жол ачып, шарт түзүп, ушул күндө көчөдө калган тренерлердин үмүтүн өчүрбөй колдоп бериңиздерди. Бул менин кайрылуумду ушул залда отурган кесиптештерим толугу менен колдойт деп ишенем. Шарт түзүп бере албаганыбыз үчүн эңемендүүлүк алгандан бери көптөгөн тажрыйбалуу тренерлер өлкөдөн чыгып кеткен. Мисалы, ошол залга негиз салган Анвар Токташевич Абитов бүгүнкү күндө Россия Федерациясында азыр күчтүү балбандарды тарбиялап келе жатат. Эми тажрыйбалуу тренерлер дагы кетип калбашы үчүн бир шарт түзүп берели да. Сөзүмдүн аягында айтарым, тренер бул бир гана медаль уткан адамды тарбиялабайт. Тренер адамдык улуу сапаттарын тарбиялайт. Сергек жашоо менен жашаган бир өлкөнүн тартиптүү, инсаптуу жаранын тарбиялайт. Ушул себептен тренерлерге көңүл буруп,
колдо bir алтынды барктап калайлык. Бизде улуу сөздөр бар. Устаз бу атадан улук депчи. Урматтуу турага протоколду тапшырма бериңизди өтүнөм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Рахмат. Аталган маселе боюнча сөзсүз протоколдук тапшырма берилсин.